Айна Жакиеванын түбү Ысык көлдөн. Бишкектеги Кудайберген автобазар жакта батирде жашайт. Бир топ жыл мурда кант диабетине чалдыккан. Тапкан акчасынын көбү дары-дармекке кетет. Азыр сайма сайып кийим тигүү менен алектенет. Муну бир немеден алып келип, Швеядан, анан алып келип ушунусун сайып, анан алып барып берем. Буга бир чапанга 140 сом берет. Анан бир 10 алып келсем, бир 15 күндөрдө бүтөт. Анан ошону менен жан сактап аткам. Айна эже үйүн баш калка кылып берип турган кожоюндарына ыраазы. Карантин режими башталганда алар кеңпейилдик кылып, жай турмушка келгенче деп 2 айдын ижара акысын кечкен. Айласы кетип турган эже бул жолкусунда экинчи рет жардам алды. Населениеде 555 үй болсо, ошонун 400дөн ашык алышты. Нуждающий квартиранттар аябай көп. Квартиранттарыбыз аябай көп. Ошолордун баары тең бир эмес, 2 жолудан инвалидтерибиз даже 3-чү жолу алып атат. Кызыл Аскер тарапта жашагандардын көбү пенсионерлер менен көп балалуу үй бүлөлөр. Карантиндик чектөөлөр башталып, жумуш токтогондо көбү акчасы жок калышты. Ага чейин Кудайберген жана Дыйкан базарына барып күнүмдүк акча табышчу. Булар жана карантин мына бүтөйүн деп калды, Кудай берсе. Карантин учурунда без работа калышты да. 2ден, 3дөн, 4дөн балдары менен ачка пашташка калышты. Алар күнүмдүк жашоо менен жашагандар, күнүмдүк заработка менен жашагандар. Но азыр мына гуманитарка первый алып келди келе. Андан кийин второйун берип атабыз. Эми Кудайга шүгүр. Айдарова Жанар ханым ким? Гуманитардык жардам негизинен кыйын акыбалда калган учурда 1227 номер аркылуу жардам сурап, арыз менен кайрылган жарандарга берилди. Же болбосо квартал башчылары менен райондук бийликке кайрылган туура. Тариел Чуңгулов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.